Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча 20-чы сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы кыргыз тили. Сабактын максаты кыргыз тилиндеги мүчөнүн түрлөрү менен таанышышат. Көптүктү билдирүүчү лар мүчөсү жөнүндө маалымат алышат. Лар мүчөсүн колдонуу чөйрөсүн үйрөнүшөт. Грамматика мүчөнүн түрлөрү, көптүк лар мүчөсү. Кыргыз тили кыргыз элинин улуттук тили. Ал лексикалык байлыгы мол, грамматикалык курулушу өркүндөгөн, өсүп өнүккөн тилдердин катарына кошулат. Өзүнүн чыгыш-теги боюнча кыргыз тили түрк тилдерине кирет. Анткени ал лексикалык составы, синтаксистик түзүлүшү жана морфологиялык каражаттары жагынан түрк тилдерине жакын турат. 20-кылымдын 1924-жылы кыргыз эли өзүнчө бөлүнүп, өз эне тилинде окуу китептери жазыла баштады. Алгач улуттук жазуу реформаланган араб алфавитинде жүргүзүлгөн. Бирок ал кыргыз тилинин фонетикалык түзүлүшүнө ылайык келбегендиктен 1928-жылдан баштап латын графикасынын негизинде түзүлгөн жаңы алфавит колдонула баштаган. Андан кийин 1941-жылдан тартып орус графикасынын негизинде түзүлгөн жаңы алфавит колдонула баштаган. Азыркы кыргыз жазуусу фонетика морфологиялык принципке негизделген. Анда орус алфавити толук пайдаланылып, ың, үй, ö тамгалары кошумча киргизилген. Кыргыз тилинде мүчөнүн эки түрү бар. Сөз жасоочу мүчө жана сөз өзгөртүүчү мүчө. Уланган сөзүнүн лексикалык маанисин башка жаңы мааниге өткөрүүчү мүчөлөр сөз жасоочу мүчөлөр деп аталат. Сөз жасоочу мүчөлөр 4кө бөлүнөт. Атоочтон этиш жасоочу мүчөлөр, этиштен атооч жасоочу мүчөлөр, атоочтон атооч жасоочу мүчөлөр, этиштен этиш жасоочу мүчөлөр. Уланган сөзүнүн лексикалык маанисин башка мааниге өткөрбөстөн, анын грамматикалык маанисин жана формасын гана өзгөртүүчү мүчөлөр сөз өзгөртүүчү мүчөлөр деп аталат. Сөз өзгөртүүчү мүчөлөргө жөндөмө, таандык, жак, чак, жалпы таандык ныкы, көптүк лар мүчөлөрү кирет. Зататоочтор жекелик жана көптүк санда айтылат. Көптүк маанини лар мүчөсү жасайт. Ошентип, биз бүгүнкү сабагыбызда көптүктү билдирүүчү лар мүчөсү менен тааныштык.